Жумушка деген звание жок. Чыкпайм болду, эски ишиме кайтам дегендей кылды. Мындай жерде жүрөк эс алат го. Андан кийин токтолуп иш баратам. Бу жазып берейинчи, бизге чыкпаса, үйрөтүп берсе. Жаздым. Болду, кам эртеси деп, ошондон бери мага чыкмай атты. Досуңар экөөңөр иштеп жүргөндө акчаңар канча табаттыңар? Анан азыр өзүң иштеп атканда канча таап атасың? Туугандар, ассаламу алейкум. Арыбаңыздар жамаат. Бүгүн 3-күн. Эртең саат 9-да жумушка чыгып атабыз. Бул жакта уже иним келип баары күтүп отурат. Биякта бир саат 9-да жумушка линияга чыгып баштадык. Средний кузов, кузов 1 күрүшүгү менен. Бүгүн понедельник. Бүгүн жумуш буйруса жакшы болот деген үмүттөмүн, туугандар. Ассаламу алейкум. Айттың жакшысыңбы? Жакшы көрүңүз. Сонда. Ассаламу алейкум. Дагы бир жолдо кой. Дагы бир жолдо. Буйруса 3-күндү баштап берели да. 3-күндү. Жакшы салып турдуңбу? Ооба, сон. Мунусуну жакшы салдың деп ойлойм, а? Анда кеттик, туугандар. Туугандар, биз эртең жумушка саат 9-да чыгып, биринчи заказыбызды алдык. 9:45-те адреске келдик, туугандар. Маленький кузов 1 күрүшүк менен буга чейин бизге адашпасам бир 2 же 3 заказ түштү. Алардын баардыгын отмена кылдык. Себеби дегенде, туугандар, долгая поездкалар, алыскы поездкалар, алыс жактан алыш керек, алыс жакка алып барыш керек. Бизге туура келбеген заказдарды отмена кылып отуруп, ошол 45-9 жумушка чыккандан кийин 45 мүнөттөн кийин ушул заказды алып, буйруса экинчи адреске жөнөп беребиз. Так, туугандар, биринчи заказыбызды жаап атабыз. Маленький кузов 1 күрүшүгү менен болгон. Анан деген бизге канча төлөп берди? 1625 рубль, туугандар. Будан бизге таза калганын дагы көрсөтүп коелу. Так, кечээ күндөрү айта кетейин, туугандар. Кечээ күнүнө 7990 рубль. Биякта болсо 10554 рубль. Бүгүн буйруса 3-күн. Анан, туугандар, бүгүнкү заказдар боюнча айта кетейин. Бүгүн жалпысынан 4 заказ түштү данный момент. Бирөөсүн гана аткардык, калганын аткара элекпиз. Албадык ал заказдарды. Ошондо деген биз азыр бүгүн бир заказ менен 1244 рубль иштедик. Саат болсо уже 11 болуп калды, туугандар. Жумушка саат 9-да чыкканбыз. Бүгүн жумуш ушундай, буйруса кечинде көрөбүз. Туугандар, буйруса заказды таштап чыктык, жаптык. Заказ жапкандан кийин 2-3 жолу заказдарды отмена кылдык, бизге туура келбеген заказдарды. Азыр средний кузов 5 күрүшчүк заказ алдык. Биринчи адреске заказды алганы кетип атабыз. Асманда булуттарды караңыздарчы, туугандар. Өзгөчө. Бул жигит акчаны көп тапкан сайын настроение суулуп кетип атат. Я. Азыраак табыш керек, а? Жамаат, экинчи адреске келдик. Средний кузов 0 күрүшүк болгон. Ушул жүктү жүктөп атышат. Буйруса заказды алып кетебиз. Туугандар, экинчи заказыбыздын экинчи адресине келдик. Буйруса заказды тапшырып, азыр заказды жабабыз. Канча менен жаап берет, чогуу көрөбүз. Туугандар, бизге жаап бергени 1833 рубль менен жаап берди заказды. Средний кузов 5 күрүшүк болгон. Биз заказга келдик. Не заказ? Стекло. Кандай кузов? Айтеме. Маленький кузов. Маленький кузов. Ушунун заказдарды карап айтат, туугандар. Маленький кузов күрүшүгү жок. Заказды келдик, алып кеттик. 4 та кичинекей рулон жүктөдүк. Буйруса экинчи адреске бисмиллах деп жолго чыктык. Заказ жаап атабыз. Корпоративный заказ. Маленький кузов 5 күрүшүк болгон. Ошондо деген биз жалпысынан 3487 рубль иштедик 3 заказ менен. Саат болсо 2 болуп калды. Бүгүн жумуш бизде бир аз слабыйраак, кечээки майрам күнгө дагы салыштырмалуу. Туугандар, биз ошондо деген 4-чү эмес 5-чи заказ алып калдык, да?
Төртүнчү заказбы? Төртүнчү заказга келдик, жамаат. Маленький кузов, грузчиги жок. Чынын айтсам, уже маленький кузов жеткизүүчү жерге жеткизип салды. Кыйнап салды маленький кузовдор, кичине маленький кузов түшө берип. Средний заказга суусап калдык. Мындай отурган болсо, портер эмес, Ларгус менен эле чыккан ыңгайлуу болуп калды. Туугандар, буюрса 4-чү заказды жаптык. Акча деген 4491 рубль болду. Данный момент саат болсо 3 болуп калды. Бизде дагы деле маленький кузов туугандар. Биринчи адреске келдик, жүктөрдү жүктөп атабыз. Маленький кузов без грузчик. Грузчиктери жок. Туугандар, бул заказдын эң кызыгы, бул өтө жакынкы жерде экен. 1 километр, 2 километр дейт. Газовый баллондор экен. Алмастырып келишибиз керек дейт. Булар буюрса барып алмастырып келет. Ага чейин мен ушул жерде природада отуруп турам туугандар. Так, туугандар, биз заказыбызды жабалы. 650 рубль менен жаап берди. Өтө жакынкы заказ, бирок муну деген бизге Яндекс бонус менен жаап берет. Зеленоградка кеттик окшойт, барбай эле коелу. Ошондо да биз жалпысынан ошондо 5 заказ кылыппыз. 5 заказдын акчасын азыр деген бизге көрсөтүп берет. Так, туугандар, биз заказга келгенбиз. Средний кузов 1 грузчик менен туугандар. Анан айта кетчү нерсе, бул средний кузовка 1 грузчик менен ушундай заказдарга суусап калдык го. Мисалга бүгүн Яндекс доставкага подряд чыгып атканыбызга 3 күн болуп атат туугандар. 3-чү күн бүгүн. 3-чү күн дегенде средний кузов 1 грузчик менен заказ түштү. Буга чейингилер түшүп аткандары либо средний кузов грузчиктери жок, же болбосо жөн эле маленький кузовдор заказга түшүп атты. Анан ушул заказды алганыбызга кубанычтабыз. Азыр болсо жүктөп атышат. Заказды алып жүктөп чыктык. Буюрса экинчи адреске кеттик. 50 километрге кетип атабыз областка. Буюрса акырына заказ жапканда көрсөтөбүз. Туугандар, Москванын чыныгы нагыз айыл деген жагына келип калдык. Кеттабыз, заказыбыз бар. Москванын айылдары кандай экен? Сонун экен? Кыргыздардын айылынан айырмасы жок экен кыргызстандыкынан? Айырмасы жок, жей турган нерсе жок экен. Ошондой, Бизде алма ушундай эле өсөт жапайылар, негизи. Пайдасыз тарапта. Кое пайдасыз. Мынакей туугандар, буюрса айылдын койнуна келип жеттик. Заказ түшүрүп атабыз. Мындай жерде жүрөк эс алат го. Душа эс алат го туугандар. Тынч, өтө тынч. Бир дагы машинанын үнү угулбайт. Только чымчыктардын гана сайраганы угулат. Караңыздарчы, абасы тим эле укмуш. Мынакей биздин ласточкабыз. Мына заказды жаап атабыз буюрса. Средний кузов 1 грузчик менен болгон, 50 километрге 3224 рубль менен жапты. Ошондо дегенбиз жалпысынан 6 заказ кылган болобуз. Анан атасынан көрсөтөбүз. Туугандар, ошондо биз деген жалпысынан 6 заказ кылдык. 7453 рубль иштедик. Саат болсо 6:30. Буюрса Москваны көздөп кеттик анда, заказ күткөнчө. Анан туугандар, айта кетчү нерсе, скаттан чыккандан кийин бул жакта эме бар. Продвинутая оклейка деген 10 балл приоритет берет, ошону алып салат. Скаттан чыккандан кийин, кайра Москванын территориясына киргенден кийин уже как положено 10 балл приоритетти кошуп берет. Ассаламу алейкум, урматтуу жамаат, дагы бир жолу. Ишенем, ниет кылам, видеону акырына чейин көрдүңүздөр деп. Анан туугандар, могул жерди караңыздарчы. Оглайска чыктык элек. Ушундай бир кол жерге келип калдык. Машинанын звугу жок, адамдар жок, тынчтык. Биякта шеп рахат алып атат өзүнчө эле. Анан туугандар, ушундай жерде деген биз бүгүнкү жумуш күнүбүздү жыйынтыктап кое береличи. Эң ушул жерде жыйынтыктасак, эң бир сонун жыйынтыкка өтө сонун жер экен да бул жерчи. Бул жерди көргөндөн кийин ишке болгон желание качып кетти.
Ушундай туугандар, караңыздарчы. Так, туугандар, анан бүгүн өзүңүздөр көргөндөй эле, билгендей эле, жумушка эртең менен саат 9-да чыктык. Средний кузов бир күрүшикте. Саат 9-дан баштап акыркы заказыбызды 6:30-да жаптык, өзүңүздөр көрдүңүздөр. Анан деген ошонун акчасы 7,5 миң акча болду туугандар. 7,5 миң акча, 8,5 саат, 9 саат жумуш алып бардык бүгүн бир күрүшик менен. Өзүңүздөр билгендей эле, көргөндөй эле, көпчүлүк заказдар бүгүн бизде маленький кузовдор болду. Анан мындай ой келди туугандар. Эртең бизде дагы челленджге дагы 2 күн калды бүтүшүнө. Ошол 2 күндү тең катар только средний кузовтар менен анан 2 күрүшүк менен иш алып барсак кандай деп. Кудай буйруса, иншалла эртеңки күндөн баштап 2 күрүшүк менен, акыркы 2 күндү 2 күрүшүк менен жумуш алып барабыз. Бүгүн жумуш бизде ушундай болду. Понедельник күн 6-май болуп калды. 6-май туугандар. Жумуш Кудайга шүгүр өтө жакшы. 8,5 саат. Ошол туугандар. Анан ушундай сонун жерде деген сиздерди Жердеш таксопаркына чакыра кетейин. Келиңиздер туугандар, иштеңиздер. Бүт болгон жардамыбызды көрүп атасыздар водительдерге, иншалла жардамыбызды берип атабыз деп ойлойм, ниет кылам. Билбегендерге өздөрү менен кошо чыгып үйрөтүп атабыз. Ар кандай лайфхактарды айтып атабыз туугандар. Аштарды, ар кандай сонун белектерди, футбол оюндарын уюштурулуп атат. Биздин коллектив өтө келишимдүү, өтө биримдиктүү, өтө имандуу уюм. Андыктан достор, баарыңыздар чакырабыз. Жердеш парктын комиссиясы болгон 3% туугандар. Пеший курьерден баштап вело, мото, авто, грузовой, маленький, средний, большой, самый большой кузовтардан бери бардыгын кошобуз туугандар. Андыктан бардыгыңыздар күтөбүз. Анан туугандар, айта кетчү нерсе, бизде Telegram группа бар, өзүңүздөр билесиздер. Telegram группа бул кимдер үчүн? Telegram группа бул бүткүл Россия шаарындагы бардык айдоочуларга туугандар. Ал жак айдоочулардын уюму десек дагы болот. Ошондуктан Telegram группага катталыңыздар туугандар, ошол жакка кириңиздер жана өзүбүздүн коллегаларыбыз менен баарлашып туруңуздар. Кандай жаңылыктар болуп атат, эмне болуп атат деген маселелерди. Telegram группага ссылканы ушул видеонун описаниясына жана комментарийге калтырып коем туугандар. Ошол жактан кирип, ссылка аркылуу кирип катталсаңыздар болот. Анан туугандар, жакшы актив көрсөтүңүздөр, комментарийге жакшы сөздөрүңүздөрдү арнап кетиңиздер дейм. Лайктардан басып, анда туугандар, эртең көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар. Жумуш боюнча айтып берем кам, негизи бүгүн 3-күн буйруса 3 күндөн бери чогуу чыгып атабыз. Портер машинасында бир күрүшүк болуп жумуш алып барып атасың. Мен жөн эле көрсөтүп айтып атам, аны кыл, муну кыл, мына заказды алба. Айдаганды, жүк салып түшүргөндү полностью өзүң кылып атасың. Анан негизи ошол башында досуңа көрүп чыгып жүрдүңөр, портерде 2 күрүшүк болуп. Эми ошолордун айырмасын айтып берчим негизи. Айырмасы, биз чыкканда только областка чыгып аттык. Москвага келесиң, кайра берип коет, област кетесиң, областка карап. Областка 80, 140, биринчи чыккан күнү 146 километр чыкты. Биринчи чыккан күнү ушунча чыгып келдик. 3 күндө жакшы иштедик, окшошу. Бирде чыкпагандай болуп чыктык. Ошол акыркы күнү Москвадан чыктым, биз 80 километр чыктык. Зорго келдим эле. Андан кийин кайрадан бери салды, жумушка деген желание жок. Чыкпайм болду, эч кишимен кайтам дегенде калдым. Складка кайтам деп калдың эле. Андан кийин токтоп биш братан, мен жазып берейинчи, болсо бизден чыгып берсе, үйрөтүп берсе деп жаздым. Болду, кам эртеси деп, ошондон бери 3 күн өттү, 3 күндөн бери иш жакшы. Област кеде чыгып атабыз. Област бүгүн чыктык ошо. Ошондой болду, алыска. Анан 2 күрүшүк болуп, досуңар экөөңөр иштеп жүргөндө акчаңар канча табаттыңар? Анан азыр өзүң иштеп атканда канча табат атасың? Досумун көрсө ошол башында бир 10 миң иштедик. Андан кийин 5 миң, 7 миң, 8 миң болот. Ушундай болот да. Эң көп тапканыңар 10 миң болду. Эң көп тапканым 2 күрүшүк менен. Канча саат иштеп аттыңар күнүнө? 12 саат, 13 саат болуп кетти. Ошондой болуп кетти. Экөөбүз чыкканыбызга 3 күн болду. 3 күндөн бери 10 сааттан аша элекпиз.
эң көбү кече 9 саат иштедик кечээ күнү. Анан айырмасы кандай болуп атат? Сер ошондо получается досуңар экөөңөр чыгып атып, эки грузчик менен иштеп атып, максимум 10 000 табапсыңар. Бирок биринчи чыккан күнү сен өзүң жалгыз один грузчик менен канча 10 550 таптың, а? Кечээ күнү 8 000 акча таптың, бүгүн 7 550. Ошондо деген таасири болду абы сага? Үйрөнүп атасың. Болбосо өзүң Яндекске эми эле чыктың. Бир жумадан өтүп атат. Кандай Жердеш парктын жардамы реально тийип атабы же калп эле болуп атабы бияга? Жардам өтө катуу болуп атат. Жердеш паркка каттагыла. Мына Өмүш ака өзү жардам берет. Иншалла. Иншалла. Билбесең эми баарда чалып чыгасаңар өзү сразу гудок. Бир чалганда сразу алат. Эс албай калып турган болсо голос чыгырсаңыз сразу 5 мүнөттөн өтүп кетпей сразу жооп берет. Буйруса. Иншалла. Ушундай туугандар. Эми бул негизи бул жигит чыныгы отзыв жалганы жок, даярдалмасы жок. Негизи болгондой буга чейин биз менен чогуу чыкчакты деле аккаунтун көрсөтүп атык сиздерге. Мына башында ушундай таап аткан экен деп биринчи видео роликтти көрсөңүздөр ошол жакта чыгарылып турат. Буйруса